Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн Кудай насип кылып хадис илимдеринен тагыра айтканда хадистен мындан ары Кудай буйрса сабак уланып турат. Сабак баштайбыз иншалла. Хадис илими Куран негизги эки шарият өкүмдөрү негизги эки булактан алынат. Түпкү негизги эки булак ошо шарият ошого такалат. Аны жакшы билесиздер. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзүнүн хадисинде мен силерге эки нерсени таштадым. Ошол эки нерсени кармансаңар адашпайсыңар деген ар бир мусулмандын кулагына бул хадис жат болуп калган. Бул жерде ал хадисти укпаган адам болбосо керек. Демек, шариятыбыздагы экинчи булак болуп Курандын баяндамачысы, Курандын түшүндүрмөчүсү болуп эсептелген хадис. Хадис шариятыбызда Курандагы көп жерлерди хадис ачыктап берген, хадис чечмелеп берген. Ошондуктан шарият Куран менен хадис экөөсү бири-бирин толуктап турат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын жанагы Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма янтику анил хава ин хуа илля вахюн юха." Пайгамбар алейхиссалату вассалам ал өзүнүн хавадан сүйлөбөйт. Хава деген сөз, хавай нафс деген өзүнүн оюна келген нерсени айтуу. Демек, "Ва ма янтику анил хава ин хуа илля вахюн юха." Анын бардыгы вахи, Алладан келген ыйык, билдирүү, кабар болуп эсептелет деген да. Ошондуктан вахинин эки түрү бар. Биринчиси Куран болсо, экинчиси пайгамбарыбыздын оозунан чыккан пайгамбарыбыздын хадистери. Ошондуктан бул хадис ар бир мусулмандын жүрөгүндө болуш керек. Хадиске болгон сый урмат болуш керек. Хадисти канчалык биз хадисти жакындан билсек, биз үчүн жалпы эле мусулмандар үчүн хадис эмне? Хадисти биз билебиз пайгамбарыбыздын акыл насаат, кеп кеңеш сөздөрү деп. Бирок хадис илимдери бар. Хадис илимдерине нечен деген мына ислам дини 1400 жылдан бери жашап келаткан болчу болсо, 1400 жылдан бери хадис илимине, жалаң гана хадис илимине миңдеген аалымдар өмүрүн сарптап келатат, бирок этегине чыкпайт, бүтпөйт. Бул хадис ушундай бир Куран кандай мужиза болсо, Куран кандай бир керемет болсо, хадис дагы ошондой бир кереметтик бир жайлар бар да. Эмнеге дегенде, бул дагы Куран сыяктуу эле адамды таң калтырып, Куранды чечмелеп, Куранды баяндап бизге түшүндүрүп берип келет. Ошондуктан мисалы үчүн хадис китептерге эле келе турган болчу болсок, хадис биз үчүн хадис китеп биз билебиз, колубузда которулган бир неки кыргызча устаздарыбыз которуп чыккан китептер бар. Андан башка биз китепти деле тааныбайбыз. Тандалган хадистерди билишибиз мүмкүн. Фазаил амалдардагы, фазаил салат, фазаил закат, фазаил зикир боюнча ушуга окшогон которулган хадистер, же болбосо кээ бир анча баягы Рияз Солихин, момундардын бакчасы деген сыяктуу ушуга окшогон кээ бир гана которулган хадиске бир киришүү катары, хадистин бир чекесиндеги мындай жөн эле жалпы мусулмандарга ылайыктап аалымдар ошол хадистерден терип алып берип койгон үзүндүү гана китептер менен таанышпыз. Ал эми негизине келгенде хадистин негизги түпкү булагы, хадистин негизги түпкү маани маңызы каякта ятат? Хадистер бөлүнөт. Мисалы үчүн сахих хадистер деп бөлүнөт, китептердин түрлөрү. Сунан китептер бар, мустадрак китептер бар, муснат китептер бар. Андан тышкары толтура ушуга окшогон хадис китептердин түрлөрү бар. Мисалы үчүн муснат китептер. Муснат китептерге келе турган болсок, муснат китептер мисалы Имам Ахмадтын муснат китеби болгон, Имам Азамдын муснат китеби болгон. Ар бир китепти жазган аалым ошол хадистин кайсы бир багытына өзгөчө көңүл коюп жазгандыктан ошого жараша хадис китептер дагы өз ара багытка бөлүнүп, хадис китептеринин да өздөрүнүн багыты болот. Ошондуктан биз үчүн жалпы Кыргызстандагы мусулмандар үчүн хадис деген бир жалпы эле бир хадис деп түшүнүп калып атабыз дагы. Анан хадис сахих десе, аны дагы бир башкача бир түшүнүктө түшүнүп калганбыз. Же хадис даиф дей турган болчу болсо, же болбосо азыркы тил менен айтканда ишенимдүү хадис, сахих хадис дегени. Даиф дегени
ишенимсирээк дегендей маанидээ түшүнүп калып атат дагы болду. Даиф десе эле хадистин баары четке чыгып калыш керек. Ага амал кылган болбойт, аны окуган адам адашат деген бир түшүнүктөр калып атат дагы. Сахих десе эле өткөнкү сабакта айткандай бул хадиске амал кылыш важип деген түшүнүк калып атат да. Ошон үчүн бул бир терең бир илим. Ошондуктан ар бир кесиптин ээлери негизи айтканы жакшы болот экен. Анткени ар бир кесиптин өзүнүн сырлары, баягы биздин тил менен айтканда тонкосттору, майда чүйдө ийне жибинен бери кээ бир нерселерди иликтеп түшүнө турган бизге зарыл болгон. Болбосо мусулман бадашы, мусулман баласы бул шарият деген бул от. Шарият менен ойношпош керек экен да. Шарият бул от, чындап. Шариятты жакшы туура түшүнүп кетсең, ал сени бейишке апарат. Эгерде шариятты бурмала берсең, сен бидатчы болосуң дагы, бидатчылардын катарына түшөсүң. Ошондуктан шарият менен бул биздин кыргыз тилинде айтканда шарият менен ойношпошубуз керек экен да. Шарият ар бир кесиптин шариятта ошон үчүн ар бир кесиптин өзүнүн ээлери болот экен. Ошолор гана сүйлөп, ошолор гана айтып, ошон үчүн шариятыбызда бизде ижаза деген нерсе болгон. Ал эмнеге дегенде ошол хадисти окутабы, мейли фикти окутабы, мейли тафсирди окутабы, мейли акыйданы окутабы, кайсы китепти окутпасын, кайсы илимди окутпасын, ошол илимдерден устаздар окутуп бүтүп, баланын илими жетилип, ошол боюнча бөлөк бирөөгө сабак бере ала тургандай, бөлөк бирөөгө бир аз багыт бере ала тургандай деңгээлге жеткенде, устаздар анан ошол окуучуга, ошол илим изилдеген адамга, ошол адамга ижаза берген. Ошон үчүн Курандан ижаза алгандар азыркы кезде бизде, хадистен ижаза алгандар, фиктан ижаза алган устаздар бар. Ошондуктан ошол ар бир неменин өзүнүн ээлери болот экен. Болбосо башаламандык болот, болбосо жанагынтип бул шарият илими чындап эле шарият менен ойношкон бул от менен ойношконго тете болот. Ошондуктан хадисти туура түшүнүү, хадисти туура кабыл алуу, хадиске туура амал кылуу биздин мойнубуздагы милдет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Мен силерге эки нерсени таштадым, кармансаңар адашпайсыңар" деди. Куранды жана сүннөттү деди. Анан демек Куранды, сүннөттү кармансак адашпайбыз. Анда эч кандай шек күмөн жок. Бирок Куранды, сүннөттү түшүнүүдө маселе бар. Ислам тарыхында хавариждер деген бир топ өткөн, жамаат өткөн, Азирети Али менен айбагандай согуштар болгон, ортодо чоң-чоң, улуу-улуу Азирети Толха, Азирети Зубайр деген улуу-улуу оолиялык деңгээлдеги улуу сахабалар каза болгончолук деңгээлде ушундай деңгээлге жеткен. Алардын бир эле катасы ошол болгон. Алар ушунчалык намазды окуган, сахабалар көргөндө, алар намаз окуганда, алар намазга, орозого, ибадатка бекемдигин көргөндө сахабалар уялып кеткен. Азирети Абу Бакыр, Азирети Умарга окшогондор уялып кеткен да, мен ушуларда ибадат кыла албайбыз деген. Бирок алар Куранды, хадисти башкача түшүнгөндүктөн, башкача тафсирлегендиктен алар ошол кадамга барган. Тарыхта алар хавариждер деген ат менен калган. Исламда бизде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го хадисте 73-кө бөлүнөт, анын бирөөсү гана хак жолдо деп. Ошонун 73-кө жанагы аль-фарқу байна аль-фирак деген Шафи мазхабында бир чоң имам Багдади деген чоң бир аалым адам өткөн. Ошол аалым ошол китебинде айтат да, шиялар 22 бөлүнөт, равафиддер 22 бөлүнөт. Анан ошол жерде хавариждер дагы алардын ар бир фиркалары кандай болуп бөлүнүп кеткен. Бизде ахлу сүннат вал жамаат 4кө бөлүнсө, Ханафи, Малики, Шафии, Хамбали 4 мазхабтан тура турган болсок, бул хавариждер ичара 20 чактыга бөлүнүп кетет булар. Ошондуктан бунун бардыгы эле эмнеден? Ошол исламдагы бөлүнүп чыккан 73 бир фирканын бардыгы ал башка нерседен албайт. Бүт бардыгы Куран хадистен алат. Бирок Куран хадисти туура түшүнүү максат. Куранды, хадисти мен силерге таштадым, экөөгүн кармансаңар адашпайсыңар деди. Бул акыйкат сөз. Бирок Куран хадисти туура түшүнүүдө маселе жатат. Ошондуктан хадисти туура түшүнүү, Куранды туура түшүнүү бул Алладан берилген бир хадия, Алладан берилген өзүнчө бир белек болуп эсептелет. Болбосо бул от өзүңдү күйгүзөт. Ошондуктан шариятты туура карманып жашоо ар бир мусулмандын милдети. Илгери бизде ата бабабыз ошондой болуп келген. 40 парыз дейт эле, 40 парызды окутат эле биринчи. Биз айылда молдекеде окуп жүргөндө биринчи 40 парызды жаттаганбыз. 40 парыздын эң акыркы 40-парызы
илим алуу. Анан илим алууга келгенде кандай десе, ошол атасы баласын шариятты мыкты билген, ишенимдүү молдонун колуна алып келип тапшыруу бул атанын мойнундагы милдет дейт эле да. Ошондуктан бүгүн биз Кудай буйрса мына хадис сабагыбызды хадистен баштайбыз. Бул хадис китеп жанагы биз башында айтып өткөндөй хадис китептер көп. Миңдеген хадис китептер бар. Улам сайын бири-бирин толуктап, биринин кемчилигин бири толуктап. Мисалы үчүн Мустадракул Хаким деген, имам Хакимдин Мустадрак деген китеби бар. Мустадрак деген хадис китептин түрлөрү бар. Бул кандай десе, имам Хакимдин Мустадрак китеби Сахихул Бухариде жана Сахих Муслимдеги имам Бухаринин, имам Муслимдин хадисти сахих же сахих эмес экенин тандап алууда өзүнүн шарттары болгон. Ошол шарттарга туура келип, бирок сахих китебине киргизбей калган хадистерди имам Хаким алардан кийин келген дагы топтоп мына моногул хадистердин баардыгы ошол имам Бухаринин сахих деп шарт койгон, ошол шарттарына туура келет. Бирок ошол китепке кирбей калган деп туруп өзүнүн китебинде келтирип кеткен да. Ошол сыяктуу китептин толгон токой түрлөрү бар. Биз бүгүнкү хадисти баштай турган китебибиз негизинен бизге чоочун эмес, биздин Орто Азиянын устаздарына белгилүү болгон. Мындай да, кээ бир шарият китептери бар, арабтарда өтө популярный. Бизде ал китепти тааныбайт. Кээ бир бизде Орто Азия, Пакистан, Индия алымдарында белгилүү таанымал китептер бар, арабтар тааныбайт аны. Анткени ушунчалык деңгээлде болгон шарият, Куран Мекке Мединага түшкөнү менен, шарият фикh илими тиги Иракта Куфада таркалганы менен, фикh илимин Ханафи мазхабы Куфада, имам Азам Куфада жашап өтүп, Ханафи мазхабы Куфада негизделген, бирок Ханафи мазхабынын этеги келип ушу биздин Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда уланган. Анткени эмне дегенде Ханафи мазхабынын көп алымдар ушу биздин Орто Азиядан да чыккан. Ошонун бирөөсүнө чоң бир далил мына өзгөндө азыркы күндө имам Сарахсидин тиги күмбөзү ошол жерде турат, сөөгү ошол жерде коюлган. Имам Сарахси мына биз отурган Ногул мечит дагы Кыргызстандагы биздин өлкөбүздөгү республикалык мечит, бул имам Сарахсинин атына коюлган мечит. Имам Сарахси мечитинде отурабыз. Имам Сарахсини дүйнө жүзүндө тааныбаган адам жок. Имам Сарахси ким? Имам Сарахси ошол имам Азамдан калган имам Мухаммаддын шакирти болгон. Имам Азамдын имам Мухаммад деген шакирти болгон. Ошол имам Мухаммад келген дагы имам Азамдан, имам Аби Юсуфтан уккан фатваларынын баардыгын ал жаттап калган, илимдүү болгон ушунчалык. Анан китепке жазган. 6 китеп кылып жазган. Ошол китептер, андан башка көп китептер жазган, негизги 6 китеп бар дагы, ошол китептерди Зохиру риваят китептер дейт дагы, биздин Ханафи мазхабындагы негизги маселелер да. Анан кыскасы ошол китепти кийин имам Хаким деген келген дагы, ал келген дагы аны бириктирип бир китеп кылып жазган. Анан ошол китепти кайра имам Сарахси келген дагы 30 том кылып китеп жазылган. Биздин Ханафи мазхабында эң чоң немелердин бири ошол китеп болуп эсептелет. Ошол кишинин сөөгү бизде азыр өзгөндө коюлган. Барсаңыздар, барып зыярат кылып, Куран багыштап, ошол жерде ey Аллам, менин балама дагы ушул кишиге бергенде илим бер деп Кудайдан дуа кылып келсеңиздер да жакшы болот. Демек, бизден ошондой алымдар чыккан. 30 том, ал 30 томдук китебин ал бизге окшогон полный мындай бүт баарын суун алып келип койгон, калем ручканы алып келип койгон, дептерди алып келип койгон, компьютер тизип койгон эмес. Ал зынданда жатып, жер төлөөдө. Анан ошол жерде жазган. Ага китеп болгон эмес. Бүт моногул жердеги башындагы билимин жазган. Ошондой 30 томдук. Азыр 30 томдук китепти ушунча жылдан бери окуп жүрүп, окуп чыкканга убакыт жетпейт аны. Ошончолук деңгээлде Кудай Таалам тауфик берген адамдар болгон да. Демек бул шарият илими ошондой илим экен. Мен айтайын дегеним, биздеги кээ бир жана айттык го, биздеги кээ бир Орто Азиянын элинде дагы укмуш аалымдар чыккан. Ошон үчүн кээ бир китептер Орто Азиядан чыккан аалымдар жазган дагы, Орто Азияда белгилүү болуп кеткен дагы, арабтар ал китепти, арабтарда чоң аалымдар болушу мүмкүн, ал китептерди уккан да эмес. Кээ бир Арабиядагы укмуш китептер бар, өтө сонун китептер. Бирок биздегилер укпаган дагы учурлар бар. Бизде ар бир медреседеги окуган талаба көтөрүп жүргөн китепти
араб мамлекеттеринде атайын только профессорлар доступ менен уруксат менен гана окуй турган кылып туруп шишенин аркасына салып койгон учурларды биз өзүбүз менен көргөнбүз, көзүбүз менен көргөнбүз, ошонун күбө болгонбуз. Ошончолук деңгээлде бизде Орто Азияда ал китептер азыр дагы белгилүү, азыр дагы медреседе ал китептерди балдар колтугуна көтөрүп жүрүп окуйт. Аны болсо Арабияда ал китеп жок. Ал китепти только докторлор, профессорлор гана атайын библиотеканын уруксаты менен барып окуп сүрөткө тартканга уруксат бербейт. Бир эле экземпляр дейт. Мен айттым, андай китеп бизде студенттер окуп жүрөт дедим да. Көрдүңбү? Китеп бул илим, шарият ушундай байлык экен. Ошондуктан бүгүнкү биз окуй турган китеп атайын хадис китептер толтура, жүздөгөн, миңдеген китептер бар. Бирок ошол китептердин арасынан бизде таанымал илгертеден устаздарыбыз окуп келген, ушу биздин Орто Азиянын ичинде биздин Кыргызстанда илгертеден эски аалым уламалардан сүннөт болуп келген баягы окуу программалар болгон. Мисалы үчүн грамматика боюнча могул китептерди окутабыз. Дагы бул боюнча бул китептерди окутабыз. Бул боюнча бул китептерди окутабыз. Балдардын баягы курс деңгээлине жараша атайын бизде калыптанган эски Орто Азиянын аалымдарынан Ташкент болуп, Бухара болуп тургандагы тартип бар. Азыр дагы ошол тартип менен медреселерде сабак окутулат. Ошол хадис окулган китептерде, хадиске келгенде бизде адатта Мишкатул Масабих деген китеп бар. Мына ошол китеп окутулуп келген. Азыр дагы окутулат медреселерде. Азыр дагы мен ошол китептен мисалы сабак берем балдарга медреседе. Имам Багауи деген аалым болгон. Бул аалым субханалла Шафии мазхаб болгон. Анан Шафии мазхаб, өзү Ханафи эмес. Шафии мазхаб болгондагы анан ошол бул киши келип туруп анан хадис китеп жазган. Масабихус сунна деген. Масабихус сунна деген мисбах деген чырак. Масабихус сунна деген сүннөттүн чырагы деп туруп хадистерди топтоп, хадистерди топтогондо дагы именно бизде Ханафи негизи эле Ахлу сүннөт вал жамаатта негизги өзгөчө деп эсептелген 6 китеп бар. Булар Сахихул Бухари, Сахих Муслим, анан Сунан Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа. Сунан Ибн Мажа. Ушул 6 китеп. Ушул 6 китептеги Сахих деген, ошо 6 китептеги өзүнө ылайыктуу жакшы деген өзүнүн шарттары болгон. Ошол китептерден хадистерди тандап туруп бап кылып фик бабынын эрежесинде алып келип туруп анан кийин китеп жазган да. Атайын ошолордун тандалмасы болуп эсептелет бул. Анан Имам Багай өзү Шафи мазхаб болгондагы анан ошентип китепти жазган. Кийин 737-жылы, азыр биз 1443-жылда турабыз. Кийин Имам Багавийден кийин 200-300 жылдан кийин Имам Хатиб Тибризи деген аалым келген. Бул аалым келип 737-жылы. Азыр биз 1443-жылда турабыз. Демек мындан 700 жыл мурун ошол Хатиб Тибризи келген дагы, анан ошол жана Масабихус сунна деген сүннөттүн чырагы. Анткени неге дегенде караңгыда адамга чырак менен жол көрсөткөндөй, ошол сүннөттү ачыктап берүү немесинде болуп атат да бул. Анан кийин Хатиб Тибризи келип андан кийин ал жанагы Масабихус суннага кеңейтип шарх берген. Китебин кеңейтип жазган. Ал Хатиб Тибризи ал китепти Масабихус сунна деген китепти Мишкат деп атаган. Мишкат ошентип бул китептин аты өзгөрүп, тиги чоңойгондон кийин, көлөмү чоңойгондон кийин Мишкатул Масабих деген атка алынган. Мишкат деген бул баягы бир немеде бул нур. Баягы бир немеде бул Мишкат деген мындай баягы илгери ушундай атайын үйдүн бурчунда чыракты коюп кое турган мындай бир тешиктер болот экен. Чырактап барып коюп коет ошол жерге. Ошол жер Мишкат да. Мишкатул Масабих деген чыракты коюп коюучу такта деген сөз да. Демек, ошондой ат менен бул китепти жазган. Анан бул китеп кылымдар бою ошол 700 жыл мурун жазылган. Ошо 700 жылдан бери мына азыркы күндө дагы, бүгүнкү күндө дагы медреседе биздеги илим алган талабаларыбыз ошол китептерден хадистен сабак алып келет. Экөө тең Шафи мазхаб болгон, бирок көптөгөн Ханафи мазхабындагы биздин мазхабтагы аалымдар ал китептерге түшүндүрмөлөрдү берип, хашияларды берип, анан ошентип жазылып келген. Бирок бул китеп экөө тең Шафи мазхаб болгондуктан бул китептеги хадистер көбүнчө Шафи мазхабынын түшүнүгү менен берилген. Анткени хадисти түшүнүүдө мазхабтар ошон үчүн айырма берет. Анткени хадисти түшүнүүдө мазхабтар арасында айырмалар бар.
Ошон үчүн биз мазхабка бөлүнөбүз. Болбосо биз мазхабты эмне кылабыз? Болбосо баарыбыз эле мусулманбыз. Эмнеге биз ханафийбиз дейбиз? Эмнеге тигилер шафийбиз дейт? Эмнеге тигилер маликийбиз дейт? Анткени хадисти аалымдар түшүнүүдө ар бир мазхабтын хадисти кабыл алып түшүнүүдө өзүнүн эрежелери бар. Ошого ылайык хадисти кабыл алат, ошол гана туура болуп эсептелет. Бул чаржайыт, ар ким хадисти каалагандай түшүнүп эле, каалагандай окуп эле, каалагандай амал кыла берсе, бул башаламандыкка алып келет, бул адашууга алып келет да. Ошондуктан ошондой болуп келген. Экөө тең шафи мазхаб болгондо, шафи мазхабынын негизинде жазылгандыктан биздин ханафи мазхабындагы аалымдар буну келип ханафи мазхабынын негизинде түшүндүрүп берип, ошентип бизде устаздар окутуп келген, кылымдар бою ошол китептер бизде окулуп келген. Анан бул бүгүнкү биздин окуй турган китебибиз бул шейх өзү неме экен, индиялык аалым Абул Хасанат Саид Абдулла Шах Ал-Хайдар Абади дейт. Бул каерде төрөлгөн? Индиянын түштүгүндө Дакан деген жерде, Хайдарабад деген шаарда Дакан деген жерде туулган экен да. Бул аалым кийинки чыккан аалымдардан бул аалым 1292 жылы. Демек 1300 жылы туул десек, азыр 1433 боло турган болчу болсо, 43 боло турган болчу болсо, демек мындан 130 жыл, 140 жыл мурун туулган, жашап өткөн аалым болуп атат. Бул аалым Индиянын түштүгүндө жашап өткөн. Мындай дейт: Хуа Абул Хасанат, бул адам Абул Хасанат Саид Абдулла Шах ибн Саид Музаффар Хусайн ибн Саид Яқуб Ал-Qadiri Ан-Нақшбанди Ал-Хайдар Абади дейт. Өзү китептерде аалымдарды тааныштырганда башында дайыма ар бир китепти окуганда китепти тааныш керек. Сен кимдин китебин окуп атасың? Ал эмне болгон китеп? Ал эмне болгон киши? Жөн эле арабча китеп болсо эле окуй бергенде болбойт да. Анткени ишенимдүү булак болуш керек. Ислам тарыхында жанагынтип 73 фирка өткөн. Жана айткандай шиялар 22 бөлүнөт дейт, хавариждер 20га бөлүнөт дейт, тиги равафиттер 22 бөлүнөт дейт. Биздин ахлы сүннөт 4 мазхабтан 4кө бөлүнөт мисалы. Ошон үчүн китепти жөн эле арабча китеп болсо эле окуй бериш ал туура эмес. Ошон үчүн окуп аткан китебиңди ким жазган, ал автор менен биринчи таанышыш керек. Анан илгертеден китептерди айтып келгенде сөз жок. Аалымдарды тааныштырганда сөз жок, анын мазхабы айтылат. Же Шафи, же Ханафи, же Малики деп. Сөз жок, анын акыйда боюнча мазхабы айтылат. Же Матуриди, же Ашари деп. Анан тасауф боюнча, тарикат боюнча кайсы тарикатты карманган, ошол боюнча да мазхабы айтылат. Анткени тарых китептерди карап көрсөңүздөр, ислам деги эле аалымдардын өмүр баянын жазылган китептерди карасаңыздар, сөз жок аларда акыйдада же Матуриди, же Ашари биздин ахлы сүннөт вал жамаатта. Фик боюнча же 4 мазхабтын бирин карманган, же Ханафи, же Малики, же Шафи, же Хамбали. Ал эми боюнча тасауф боюнча, тарикат боюнча дагы өздөрүнө белгилүү болгон, бизге белгилүү Кадирия тарикаты бар, Накшбандия тарикаты бар. Бизде Орто Азияда жашап өткөн Ясавия тарикаты бар. Кожо Ахмат Ясави бизде өзгөндө жашап өткөн, сөөгү азыр Түркистанда, Казакстанда. Мындан 750 жыл мурун бизде жашап өткөн ошол киши. Кожо Ахмат Ясави ошон үчүн жанагы өзгөндө, бул жерде өзгөндү жакшы билгендер болсо, ошол жерде Ясты дарыясы деп коет экен го. Ошо Кожо Ахмат Ясавинин немесинин учуруна мүмкүн ошондой аталып калганбы, иши кылып немеси бар да. Кыскасы бул жерде ошол адамды тааныштырып келип туруп, Ал-Qadiri дейт. Демек бул адам фикта Ханафи, акыйдада Матуриди, ал эми тасауфта тарикат боюнча Кадирия тарикасында дагы, Накшбандия тарикасында дагы эки тарикатты тең карманган ошондой бир аалым киши экен да. Ошондуктан бизде азыркы кезде күнүбүздө ар кандай бир көз караштар болуп, биз өзүбүздүн динибизди көпчүлүк жерде биз Ханафибиз, Матуридибиз деп эле айтылып келип атат. Бирок биздин тарикат боюнча багытыбыз айтылбай калып атат. Эмнеге дегенде дагы эле бизде буга али деңгээл жете элекпи, же акырындык менен ушул деңгээлге жетебизби? Бирок элге ошол нерсе кулагына куюлуп, эл ошол нерсени түшүнү бериш керек да. Бул тасауф деген нерсе бар. Анткени азыркы күндө кээ бирөөлөрдө ушундай бир маселелер бар. Тасауф десе эле булар ширк, бул суфилер, булар шиялар дегендей бир элге бир туура эмес бир маалымат жеткизген учурлар көп эметилет. Ошондуктан бул тасауф асли исламда бар.
Бул ислам кандай эле акыйда, кандай фиксиз болбогон сыяктуу эле ислам бул тасаввуфсуз да болушу мүмкүн эмес. Бул исламдын бир үчүнчү багыты болуп эсептелет. Ошондуктан дайыма аалымдарды тааныштырганда өздөрүнүн багытын эски баягы бизде мураска калган аалымдардын китептеринде айтылган сыяктуу эле баягы алардын тасаввуфта дагы тарикатта дагы багыт айтылышы керек болот. Анда эмесе хадисти баштай берсек, иншалла бүгүн биринчи хадиске киришип турайлы, Кудай буйруса. Бул аалым айтат. Мындай болгондо, жанагы айтылгандай хадис Шафи мазхабында жазылган. Шафи мазхабына ыктап жазылган да. Анан кийин кээ бир адамдар мындан өтүнүптүр, устаз дептир. Ушуну биздин Ханафи мазхабынын көз карашы менен чечмелеп берген бир китеп жазсаңыз. Анан бул өзү хадистен сабак берген, фикhtан башкадан сабак берген, колу бошогон эмес. Анан ошентип көп убакыт өтүп кетти дейт арадан. Бир күнү түш көрдүм дейт. Бир күнү бир берекелүү бир күнү түш көрдүм дейт. Түш көрсөм, түшүмдө hatta ra'aytu fil manam, түшүмдө көрдүм дейт. Anna shamsa duha, шашкенин күнү сымал, Badru duja караңгыдагы жылдыз сымал, Nurul huda, баягы хидаят жолунун нуру болгон, Misbahul zulam, караңгылыктын чырагы болгон, Habibuna, сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам түшүмдө мага келди дейт. Түшүмдө мага келди дагы, Ассаламу алейкум деди дейт. Мен алейкум салам деп пайгамбарга тура калып учураштым дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жаным ага курбан болсун, мени бооруна кучактап туруп кысты дейт. Бооруна кучактап туруп кысты дейт. Анан экөөбүз моюндашып учураштык дейт. Муанака кылып, мынтип биз дагы таксырлар учурашабыз го. Фаламмастайказду фарахан, ошентип мен ойгондум дейт. Бул аалым айтып атат. Ва масрурун, аябай сүйүнүп алган пайгамбарды түшүмдө көрдүм дейт. Хамидуллах аля хадиhi ни'ма ва шакартула. Алланын ушул берген жакшылыгына, неmatына мен мактоо айтып, Аллага шүгүр айттым, Аллага шүгүр келтирдим дейт. Расулуллахны түшүмдө көрүүгө тауфик берген өзүңө Алла шүгүр болсун деп. Көрсө, ушул түш менин көкүрөгүмдү кеңейтиптир дейт. Көрсө, мага көп кыйынчылыкты ушул түш жеңилдетиптир дейт. Мына ушундан кийин мен белимди бекен буудум дагы, билекти түрдүм дагы, анан кийин пайгамбарга салават айттым дагы, ушундай шарт койдум дейт. Бул китепте ар бир хадисти жазарда дарат менен болгон, гусул менен болгон, ар бир хадисти жазарда Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад ва барик ва саллим алейхи деп пайгамбарга салават айтып туруп жазып, экинчи хадис келгенде кайра бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп кайра салават айтып, ар бир хадисти бисмилла менен салават менен жазып чыктым дейт да. Анан ошентип ушул китеп биздин тарыхта аралыкта мына бул мындан 100 жыл мурун өткөн болчу болсо, тигил 700 жыл мурун, демек 600 жыл аралыгында жана китепке биздин Ханафи мазхабка ылайыкталган бир китеп жазылган эмес, болгону гана четине хашиялар берилип келген. 600 жылдан кийин Ханафи мазхабтан ушул Хайдар Абади чыгып туруп, жанагыл имам Хатиб Тебризи менен имам Багави түзгөн хадис китепти Ханафи мазхабынын түшүнүгү менен, Ханафи мазхабынын багыты менен бизге ошол хадис китепти ачыктап берген, субханалла. 600 жылдан кийин. Анан эмени караңыздар, биз хадис окусак жок дегенде башында зорго бисмилланы айтабыз, нары көздөй шатырат окуп кете бересиң. Ар бир хадисти жазганда башында салават айтып, анан кийин жаздым дейт да. Ва саммайтуху зужажатул масабих. Анан мен бул китепти зужажатул масабих, баягы масабих хадис китебинин зужажасы деп атап койдум дейт. Зужажа деген шише. Жана бизде айылда илгери азыр эми шам жагып калды, жаштар түшүнбөйт. Илгери чырак жагат элек үйлөрдө свет өчкөндө. Анан чыракты жакканда, чырактын баягы билигин чыгарып туруп, анан кийин күйгүзүп койсоң, илпүлдөп турат. Анан шишени жакшылап, тазалап, сүртүп туруп, анан кийин баягы кийгизсең, жарк этип жаркырап кетет да үйдүн ичичи. Куду ошондой кылып мен бул китепти ошол масабих хадис китебинин
чырагы, шишеси деп атадым. Анткени Масабих китеби үлпүлдөп күйүп турса, андагы маалымат мүмкүн жетип жетпей турса, баягы шишени кийгизгенде кандай үйдүн ичи жаркырап жарык болуп кетсе, ошондогу нерселерди, маанилерди ошондой бир жаркыратып чачып бергенге мен аракет кылдым дегендей маани болуп атат да, субханалла. Китептин аталышы өзү ошол китептин ичинде эмне ошол жазган автордун, аалымдын көкүрөгүндөгү көйгөйү. Адамдарга ошол кезде эле адамдарга хадисти түшүндүрүү, хадистен багыт берүү, адамдарга туура багыт берүү, адамдар ар кандай нерсени окуй берип, ар кайсы бир багытка, туура эмес багытка ээрчип кетпесин деп адамдар үчүн күйгөн күйүт ошол кезде да аалымдарда болгон, боло берет экен бул нерсе. Мына ошентип бул китеп жазылып калган. Анда месе биринчи хадисти баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Умар ибн ал-Хаттаб, Азрети Умар ибн Хаттабтан келтирген хадисти келтирген. Анткени бул китепте ошол кадимки эле Мушкатул Масабихтин тартиби менен, ирети менен кеткен. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт. Иннамал а'малу бинният. Чындыгында амалдар бардыгы ниетке жараша болот. Ва иннама ликул лимриин ма нава. Чындыгында ар бир адам эмнени ниет кылса, ошол ниет кылганы болот. Фаман канат хижратуху илаллахи ва расулихи, кимде кимдин хижрат кылуусу эгерде Аллага жана пайгамбары үчүн хижрат кылса, хижрат деген көчүү. Демек кимде ким Алла жана пайгамбар үчүн көчкөн болчу болсо, анын көчүүсү Алла жана пайгамбар үчүн болуптур. Ал эми кимде кимдин хижрат кылуусу бир дүнүйөгө жетиш үчүн болсо, же бир аялга үйлөнүш үчүн болгон болчу болсо, фа хижратуху иля ма хаджара илейхи. Анда анын ошо хижраты, ошо эмне максатта көчсө, ошого жараша болот деди. Бул хадисти эмне себептен айтылгандыгы? Негизи хадисти же болсо Курандагы аяттарды түшүнүүдө анын себеп, сабабы нузулдары болот. Сабабы нузул дейт, ошол хадистин айтылып калуу себеби, же ошол аяттын түшүү себеби. Ошол себептерди түшүнгөндө гана, сабабы нузулун билгенде гана хадисти же болбосо аятты тереңирээк түшүнүү мүмкүнчүлүгү болот да. Аны түшүнбөстөн туруп эле сен өзүң түз келип эле ошол хадисти окусаң, эч нерсе, бардык нерсе бөдөмүк бойдон калып калат. Ошондон бул жерде айтып атат, бул эмне болгон? Исламдын башында пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Мадинада, Маккада 13 жыл дават кылды. 13 жыл элдерди исламга чакырды. Алладан улам сайын Алладан пайгамбар алейхиссалату вассалам сурап турган, не кылайын деген. Алла Таала Жабраил алейхиссаламдын тилинде, Жабраил алейхиссалам шашпа, тур, дагы даватыңды кыл деген немелер болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошентип 13 жыл Маккада дават кылды. Бирок этегинде Маккадагы Курайыштар, Маккадагы динсиздер, ошол учурдагы пайгамбарыбыздын динин жек көргөндөр, ислам динин жок кылабыз дегендер пайгамбарыбызга болгон жактан пайгамбарыбыздын эшигин бууп, пайгамбарыбызды баягы бойкотторду коюп, пайгамбарыбыздын тиги бутун тушап салган, колун тушап салган. Эчтеке кыла албай калганда, уже Меккеде ислам динин жайылтуу мүмкүн болбой калган чекте Алла Тааладан анан пайгамбарыбызга эми сен көчсөң болот деген уруксат келген. Ошондо бизге азыркы кезде ар бир мусулманга күнүгө 5 убакыт намаз окушкандай парз болсо, же болбосо орозо келсе орозо кандай тутуш парз болгон болчу болсо, же болбосо ажылыкка кимде кимдин акчасы бар болсо, ажыга барып келүү парз болгон болчу болсо, же болсо кимде кимдин акчасы болсо, зекет бере тургандай деңгээлде, ага зекет бериш кандай парз болгон болчу болсо, ошол кездеги жалпы жумурай Меккеде жашап аткан мусулмандарга Меккеден Мединага көчүү парз болгон. Бул жерде ошол Меккедеги пайгамбарыбыз ага жери көчүү парз болгон эмес. Мына ошол жерде Меккедеги мусулмандар Меккеде жашаш мүмкүн болбой калгандан кийин Меккеден Мединага көчкүлө деген бул Алладан болгон өкүм. Бул жерде ошону айтып атат. Кимде ким ар бир адамдын кылган амалы ниетине жараша болот. Кимде ким Алла үчүн көчсө, ал Алла үчүн көчтү. Пайгамбар үчүн көчсө, пайгамбар үчүн көчтү. А кимде ким өзү көкүрөгүндө бир дүнүйөгө же бир максатына жетиш үчүн көчкөн болчу болсо, анда ошого жараша ал фарздын соогун албайт. Азыр деле ошондой. Зекет бердиң, Алла үчүн деп берсең соогун алдың. Зекет бердиң, мактанып берсең, көкүрөгүндө Кудайды деле ишиң жок. Анда ошо эл мактайт, сен ошо менен каласың. Ажыга бардың, Кудай парз кылыптыр деп барсаң, соогуңду аласың.
Ажыга бардың, эл барып атат экен кой, мен да барайын деп көкүрөгүңдө Кудайдан соо үмүт өтпөй, Кудайдан башка нерсенин жакшылык үмүт өтпөй жөн эле турист катары барып келсең, анда турист катары барып келдиң деген сөз да. Мына бул жерде ошону айтып атат. Иннамал а'малу бинният. Чындыгында амалдардын эсептелүүсү ниетке жараша болот. Демек бул жерде хадиске келгенде ушул иннамал а'малу бинният дегенде амалдардын, мисалы үчүн Шафии мазхабында амалдардын дурус болуусу ниетке жараша дейт. Демек ниетиң болбосо амалың дурус эмес дейт. Ошон үчүн Шафии мазхабында дарат алууда ниет кылуу сүннөт, фарз. Дарат аларда ниет кылбасаң даратың эсептелбейт. Анткени ушул хадисте алар айтат, иннамал амал бинният дегенде амалдар ниет менен гана дурус болот дейт. Демек ниет кылбадыңбы, амалың дурус эмес. Демек ниети жок дарат алдыңбы, демек даратың эсептелбейт, кайра нөлдөн алышың керек. Биздин мазхабта айтат бул иннамал амал бинният дегенде ушул жерде бир тагдырдагы сөз бар. Тагдырдагы сөздү бул жерге кошпосо маани чыкпайт. Биздикилер айтат, биздин Ханафи мазхабында алымдар айтат, жо бул жерде дейт. Иннамал амал бинният дегенде иннама ал амал му'табаратун бинният. Адамдардын кылган амалдары ниетине жараша эсепке өтөт. Боло берет. Ошондуктан биздин мазхабта дарат алганда ниет кылуу сүннөт, парз эмес. Көрдүңүздөр, ошентип ушул хадисти түшүнүүдө парз сүннөт деген амалдар келип чыгып атат. Ошон үчүн бул хадисти окусаң, сен эки нерсени таштадык, хадисти окусаң адашпайсың дебесе, ар ким өзү каалагандай эле хадисти окуп, ага амал кыла берсе, ал адам адашып кетиши мүмкүн. Анткени бир мазхабта болгону, 4 мазхабтан 4 маселени терип алган адам, ал адам адашып кетиш коркунучу бар. Ошондуктан бир багытта болуш керек да. Ошондуктан бул жерде иннамал амалу бинният дегени амалдардын дурус болуусу ниетке жараша дейт. Демек амалдардын иннамал амал бинният дегенде амалдар бир гана дурус болот ниет менен дегенде муну Шафи мазхабындагылар дагы. Демек кандай амал болбосун, ниет болбосо ал эсептелбейт деди. Биздикилер болсо айтып атат, амалдарга жараша болот дейт да биздикилерди. Му'табар деген сөздү берет. Му'табар дегендин мааниси ниет кылбаса деле кейбир амалдарда ниет кылбаса деле сенин амалың эсепке өтө берет. Бирок ниет кылсаң, албетте ал толук болот. Ошондуктан биздин мазхабта баягы келип, тиги дарат алганда ниет кылуу сүннөт. Ниет кылбай эле келип дарат алып алдың. Ошо менен барып туруп намаз окудуң. Намазың дурус bizde. Ошондой болуп туруп, ушуга окшогон аалымдардын ушу хадисте ар бир сөздү түшүнүүдө, ошол жерде кээ бир жерлерде калып калган көмүскөдөгү сөздөрдү бериш керек болот. Ошол жерге келгенде аалымдардын немелери бар. Кыскасы, амалдар иннамал амал бинният деген иннамал амал му'табаратун бинният, демек амалдар ниетке жараша болот деди. Демек ниетке жараша эсептелет. Бул жерде ошону ачыктап атат да, иннамал имри манава. Кайсы бир инсан эмнени ниет кылса ошол нерсе болот. Фаман канат хижрату илаллахи ва расули, фа хижрату иля ма хаджара илаллахи ва расулихи. Эгерде кимде-ким Алла үчүн же пайгамбар үчүн хижрат кылса, пайгамбар Алла үчүн хижрат кылыптыр. Кимде-ким бир дүйнөгө жетиш үчүн хижрат кылса, же бир аялга үйлөнүш үчүн хижрат кылса, анда ошол эмне үчүн хижрат кылса, ошого жеткени болот деди. Анткени эмнеге дегенде, ошол учурда элдин бардыгы баягы хижратка буйрук келгенде Алладан хижрат кылуу парз болду дебедикпи? Хижратка буйрук келгенде эмне болгон? Ошол кетмен чаап атканда кээ бир сахабалар, мисалы, кетмен чаап атканда ошо кетмени таштаган бойдон ошол жерден кеткен экен. Ошо фарз болду дегенде. Мындай да, үйгө барайын, үйгө барып кийимди алмаштырып алайын, анан катын балам менен коштошоюн, анан чөнтөгүмө акча алып алайын деген эмес. Ушунчалык деңгээлде Алланын өкүмүн түз аткарган алар. Ошо кабар жетти, Расулуллahдан кабар келди, Меккеден Мединага көч керек экен. Ким көч алса көчсүн деген буйрук келгенде, байы да, кедейи да, алдуу да, алсыз да, бары да, жогу да, жашы да, кары да бүт киши хижрат кылган. Бир топ хижрат кыла албагандар калган, аларды кожоюндары тосуп койгон. Кээ бирөөлөрдүн бир ар кандай бир себептер менен же ооруп же башка себептерден хижрат кыла албай калгандар болгон. Болбосо бүт бардыгы чекеден көчкөн. Жананчалык деңгээлде болгон, субханалла, жанантип үйүнө барбастан ошол турган ордунан талаада жумушта жүргөн жеринен Мединаны көздөй хижрат кылып кеткен.
ушунчалык тобокел, ушунчалык Алланын өкүмүнө даярдык болгон. Мына ошентип атса, ошолордун катарында бир аял болгон экен, мусулман аял, Умму Кайс деп. Анан Умму Кайс күйөөбү өлгөн экен. Күйөө өлгөн, башы бош келин болгон. Анан бул да мусулман болгон. Анан бул да мусулман болгондагы анан ошо Меккеде жашаган бир али мусулман боло элек, ошол Курайштын, эски Курайштын дининде жүргөн бир адам бул кишинин колун сурайт да. Анан колун сураганда жок дейт, мен сага тие албайм дейт. Динибиз динсиздерге, Кудайга ишенбегендерге, Аллага ишенбегендерге нике адал болбойт. Мусулман болсоң мен сага тием дейт. Анан хижратка өкүм келгенде баягы аял Меккеден Мединага хижрат кылып кетет. Анан хижрат кылып кеткенден кийин анан баягы адам эл Кудай үчүн, дин үчүн, Алла үчүн, Алланын фарз экен деп хижрат кылса, баягы адам баягы аялга жетиш үчүн хижрат кылып барган дейт да. Ошондон кийин ошол адамга Мухажир Умму Кайс, Умму Кайстын мухажири деген ат менен белгилүү болуп калган дейт. Анткени неге дегенде ошого үйлөнүш үчүн барган дейт. Демек, мынакей бул хадис биздин бүгүнкү сабагыбыздагы биринчи хадис болуп эсептелди. Ошондуктан бизде мынагул жерде Ханафи мазхабында мындай деп айтат дейт да. Иннамал а'малу бинният дегенде иннама камалул а'мал бинният. Амалдардын толук болуусу ниет менен болот. Амалдардын толук болуусу ниет менен болот дегенде, демек ниет кылбасаң амалың өтө бериши мүмкүн. Бирок кемтик болуп калат. Кээ бир амалдарда ошондуктан баягы атайын ниет кылбасаң деле жөн эле баягы бир ишти аткарып койдуңбу? Мисалы үчүн келдиң. Бирөөгө бир жакшы кеп кеңешиңди айттың. Жөн эле нахадуу чыгып кетти. Сен өзүң ойлогон деле жоксуң. Соопчулук иш кылдың, бирок сообу кем болот да. Бирок сен атайын ниет кылдың. Ушуга Алла үчүн ниет кылдың, сообу толук болот да. Демек сен биринчи айткан кеп кеңешиң, биринчи ага берген кеп кеңешиң эсептелбейт деген сөз эмес да. Мисалы сен келдиң көчөдө бирөө. Жөн эле кетпей, ойдо жок жерден эле келип акчаны берип коюп кетип калдың, садака кылдың. Ниет кылган жоксуң да сен. А бирөө келиң, атайын койчу, ушуга берип коеюнчу деп көңүлүңдөн ниет кылып туруп бердиң. Экөөнү тең сооп аласыңбы? А биринчисинде сен ниет кылбай эле бердиң да, бирок соо эсептелет. Демек ошону айтат да. Демек, бирок биринчиге караганда экинчиге караганда биринчинин сообу азыраак болот, анткени атайын ниет кылган жоксуң. Экинчиде сен атайын ниет кылдың, ошон үчүн сообу көп болот. Ошон үчүн мына бул жерде иннамал а'малу бинният дегенде иннама камалул а'мали бинният, амалдардын толук болуусу ниет менен болот. Демек, ниетсиз болсо деле амалдар боло берет, бирок кемтик болот. Ошон үчүн бизде жанагындай даарат алганда, дааратта ниет кылуу сүннөт. Демек, дааратта атайын ниет кылып келип, ушу намазга деп ниет кылып келип даарат алып, намаз окусаң, дааратың толук сүннөтү толук аткарылды, даарат толук болду болуп эсептелет. Ал эми жөн эле келип эле мынтип эле даарат алып коюң, намаз кылмаста ниет кылган жоксуң, бирок ошо менен намаз окусаң окуй бересиң. Бирок ниетсиз болгондон кийин анын сообу бир аз төмөнүрөөк болот дейт. Ал эми Шафи мазхабында болсо бул жерге, ушул жерде жана калдып калган жерге көмүскөдө сөз бериш керек, ал жерде алар дурус болот дейт дагы. Демек, ниетсиз болсо дурус болбойт дейт. Аны биздин аалымдар жанагынтип жооп берет. Андай болсо жанагындай кылып бирөөгө садака кылсаң, анда дурус эмеспи, аның өтпөйбү дейт да. Анан ошентип анан мазхабтар арасында, аалымдардын арасында илимий мунакаша, илимий бирин баягы талашып тартышуу башталат. Ошондуктан хадистерди кабыл алууда, хадисти түшүнүүдө, окууда баягы мазхабтар арасында толтур өзгөчөлүктөр бар. Бул китептин бир өзгөчөлүгү ошол биздин ушунда ушуга окшогон хадистер келгенде биздин Ханафи мазхабындагы аалымдардын негизги позициясын билдирип кеткен. Азыркы мисалы үчүн бизде которулуп аткан китептерде ошондой. Өткөндө бир жолу бир бала чыгарып коюптур, төөнүн этин жесеңер даарат алгыла деп которуп чыгарып коюптур. Кимде ким төөнүн этин жесе даарат алсын деп. Өткөндө да сабакта бу жерде айтканбыз. Хадис бар. Төөнүн этин жесе даарат алсын деген. Демек, даарат сынат деген хадис бар. Биздин Ханафи мазхабында аалымдар биздин Ханафи мазхабында бышкан этке, төөнүн эти болобу, койдун эти болобу, уйдун эти болобу даарат сынбайт. Ал төөнүн этин жесе даарат алсын деген
хадисти биздин аалымдар башкача айтат. Анын түшүнүүдө, ал хадисти кабыл алууда анын тиягында, биягында себептер бар. Ошолорго карап келет дагы, ал хадисте саясат болгон, башка нерсе болгон. Ошондуктан неметилген дейт дагы. Демек, ал хадиске бизде не кылынбайт? Амал кылынбайт. Анткени неге дегенде, ал хадисте демек буга окшогон жүздөгөн хадистер болушу мүмкүн, миңдеген хадистер болушу мүмкүн. Ошондуктан өзүбүз ханафи мазхаббыз деп алып эле, анан которулган хадистерди окуп алып эле аларга амал кылабыз десек, анда же ханафи эмес, же малик эмес, же шафи эмес, же башка эмес, орто жолдо калабыз. Ошондуктан Аллах Таала бизге хадистерди окуп түшүнүүдө Кудайым өзү туура түшүнүк берсин. Хадисти окуп түшүнөбүз, бирок амал кылууга келгенде фик менен амал кылып жашайбыз. Анткени фик ошол хадистердин каймагы, хадистердин баарын миңдеген, жүз миңдеген хадистердин баарын топтоп туруп, ошолордон амал кыла турганын фатваларын бизге берип койгон. Хадис бул шарият болсо, фик ошол хадис илиминен алынган өкүмдөр. Хадиске биз фикка амал кылабыз. Куран бул Алланын өкүмү болсо, Курандагы алынган өкүмдөр бул фик. Ошондуктан фикка амал кылабыз. Куранды биз башыбыздын үстүнө кармайбыз. Хадисти биз башыбыздын үстүнө кармайбыз. Сыйлайбыз, урматтайбыз. Негизги биздин булак. Бирок ошол хадистеги дагы, Курандагы дагы негизги каймакты фик илими бизге алып чыгарып берип койгон. Ошондуктан баягы Курандан түзмө-түз өкүм алам, же хадисти окуп алып түзмө-түз өзүм өкүм алам деш бир аз опурталдуу болот. Бул жанагы от менен ойногонго тете болот. Ошондуктан бул шарият, этият болбосоң бул от күйгүзүп кетет да. Билбегенден Куран, хадис ошондой. Куран, хадис бул тамаша эмес. Эми жанагы иннамал амалу бин ният дегенде, амалдардын дурус болуусу, иннама амалдардын толук болуусу ниет менен дегенде, бул жерде эки маселе бар дейт да. Дүниөлүк маселеси бар, акыреттик маселеси бар дейт. Анткени акыреттик маселеси сооп маселеси. Дүниөлүк маселеси ошонун намазга дурус болуу же дурус болбоо маселеси дейт. Ошондуктан бирок мындай дейт, карасаңыздар, фаинна касиру мин алафал тастуру била касдин ва ирада. Көпчүлүк адамдар кээде амалдарды кылып бересиң, бирок ниет деле кылбайсың дейт. Кээде ушундай да. Самаса бой эле кетип калат ошол иштер, болуп кетет. Вал хукму муштаракун байнал хукми дуньяви ва хуа сихха вал ухрави ва хуа саваб. Ва ла ясиху ирадатухума маан. Анан сен бир амалды кылып атканда дүниөлүк соопту анан акыреттик сооптагы ниет кылып бөлүп отурбайсың да дейт да. Ошондуктан бул жерге жанантип ар бир амалдардын дурус болуусу ниет менен гана болот деген, дурус болуу деген сөздү неметпестен, амалдардын толук болуусу ниетке жараша болот деген маани берсек, биздин ханафи мазхабта дурус болот деп аалымдар ошону айтат экен да. Ошондуктан ва хулул вуду анис саваб ла ястасхибу хулуваху анис сихха. Мисал үчүн эгерде бирөө ниет кылбай эле даарат алса, даараты болот дейт. Даараты бар эсепте болот. Бирок ниет кылбаган үчүн соо болбойт. Ошондой эле болот дейт. Ошондуктан ал эми ниет кылып кое турган болсо, албетте соо көп болот. Ошол эле кезде бул намазга ачкыч болуп эсептелет. Намазды окуй берсең болот ошондой даарат менен. Бул деген сөз ошону бизге түшүндүрүп берип атат да, баягы амалдардын бардыгында, могул жерде хадисте түшүнүүдө ошо амалдардын бардыгы ниет менен болобу же ниетсиз болобу дегенде, адамдын көпчүлүк жашоосундагы амалдар кээде ниети жок эле болуп кетип атат. Демек, бул практикада жашооңдо ошондой эле болуп атпайбы? Демек, амалдар боло берет, болгону анын сообу кем болот деген сөздү айтып атат. Ан Умар ибн ал-Хаттаб, кейинки хадис, Hazreti Umar radıyallahu anhudan قال بينما نحن عند رسول الله ذات يوم, biz bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın janында элек. Бул хадисти бардыгыбыз билебиз, эми бир сир ошону
эметип табаррук үчүн окуп кетебиз эми Кудай буйрса. Из тала алейна рожул. Кокустан бизге бир киши келди. Шадиду баяди сияб. Кийими апапак. Шадиду савади шар. Чачы капкара. Ла юра алейхи асару сафар. Андан сапардан келген адамдын изи көрүнбөйт. Вала ярифуху минна ахадун. Аны биздин арабыздан эч ким да тааныбайт экен. Hatta jalasa ila nabi sallallahu aleyhi ve sellem öşöndüp paygambarın janına gelip oturdu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh paygambarın çögölöp paygambarın tizesine tizesini tigisdi. Ve wada'a kaffayhi ala fakhizay anan kolun iki sanına koyup oturdu. Ba bizde çögölöp turup taksir siyakты çögölöp koldu iki tizeye koyup biz medresede okuganda öşöntüp oturguzat. Özgöçö talimde sabakta muamda taksirde olup çögölöp oturup koldu mындай koyup oturat. Antkeni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga Hazreti Cebrail talim berip atkanda paygambar üşüntüp oturgan deyt da. Oşonduktan ilgeri medreselerde bizde ustazlar başkaça otursa урушат эле да. Ушундай момундай болуп чөгөлөп отуруп, колду мындай кылып отуруп, бул анткени таалим алууда, дин шарият үйрөнүүдө мунун адеби деп устаздар ишентип билет эле. Булар ушул нерсеге устаздар бекем карманышат эле. Анткени ушул хадистен алынат. Анткени неге дегенде Hazreti Cebrail aleyhissalam gelip paygambarыбызга келип чөгөлөп отуруп, fa asnada rukbatayhi ila rukbatay тизесине тизесин тийгизип, анан колун не кылды дейт, эки санына коюп отурду дейт мындай. Анан отурду дагы кала айтты. Ya Muhammed dedi. Ey Muhammed, akhbirni anil İslam. İslam деген эмне? Мага айтып берчи dedi. Kol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Al-İslamu an teşhede en la ilahe illallah anna Muhammeden Rasulullah. İslam деген la ilahe illallah. La ilahe hiç kanday kudaylar sıyınuğa tatıkta hiç kim yok illallah bir Allah'dan başka. Ve anna Muhammeden Rasulullah jana Muhammed Allah'ın Rasulü, elçisi, peygamberi dep kübөлүk berүү. Ve tuqimas salah. Namaz kayım kılуу, namazды turguzuu, okuu öz uçurunda. Ve tu'tiyaz zakata, zeket berүү. Ve tasuma ramadana, Ramadan ayında orozo karmao. Ve tahuccel beyta, jana acıga Baytullah'a ziyaratqa baruu. In istata'ata ilahi sabila, oşol jaka jolgo barıp kelүүгө kudretin jetse, dep İslamды түшүндүрүп berdi. Oşontto ele kol, bayağı adam aytты. Sadakta dedi. Tuğra ayttың dedi. Fa'acibna lahu yes'aluhu ve yusaddiquhu. Biz taң kaldık deydi al adamdan. Peygamberimizden surayt, surap alıp kayra peygamber deyse tuğra aytasың deydi. Kızık bolup atat da peygamberimizden surap atat, anan peygamberimiz жооп берсе kayra tuğra aytasың деп atat. Sahabalarda hiç kim peygamberimizge антı алган эмес. Peygamberimiz emne dese şol болгон, peygamberimiz aytkan nerse al talkууга alıngan эмес. Анан пайгамбарыбыз сахабалардан кээде ушул боюнча эмне дейсиң дегенде, алар билип турса да пайгамбарга адепти сактап эч качан айткан эмес. Аллаху ва расулу алам. Алла жана Алланын элчиси билет деп айткан алар. Эч качан мен билем, момундай болуш керек, андай болуш керек деген эмес алар. Кийин баягы адам дагы суроосун улады. Бул жерде 4 нерсени сурайт. Азыр 4 нерсени айтабыз иншалла. Кал фа ахбирни анил иман. Ыймандан кабар берчи деди. Ыйман деген эмне деп пайгамбарыбыздан сурады. Kol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Antu'mina billah. İman degen Allah'a işenүү. Ve melaiketihi periştelerge işenүү. Ve kutubihi kitaplarga işenүү. Ve rusulihi peygamberlerge işenүү. Ve yevmil ahiri ahiret gününe işenүү. Ve tu'mina bil qadari hayrihi ve şerrihi. Janadağı taqdirdin jaman jana jakşılığına işenүү. Bul iman dedi. Oşonto aytты ele. Qala sadaqta. To'g'ri aytasың dedi. Sahabalar bardıq ele peygamberimiz menен баягы эки адамды карап отуруп калды. Баягы адамды эч кимис тааныбайт. Башында айтпады о. Карасак дейт, кийими апапак дейт. Чачы капкара. Андан сапардын изи көрүнбөйт дейт. Эмнеге дегенде Мекке чакан шаар болгон. Эли деле чакан болгон. Чакан шаардагылар бири-бирин күчүк мышыгынан бери тааныйт. Демек баягы адам кирип келгенде эле билинди, демек чоочун киши. Чоочун киши ал учурда самолет жок, азыркыдай заңгыраган машина жок. Жылтырап кирип келгендей. Бирок баягы адам жылтырап кирип келди. Кийими апапак, бир жеринде чаң жок. Чачы капкара, боелгон. Баягы майланып сүртүлгөн. Ал учурда төө менен же эшек менен же ат менен сапар жүргөн адамдын кийими капкара болуп, бозалып болуп, чачынын баары апырылып, сапсыйып ушундай болуп калыш керек эле. Бирок баягы адам таптаза. Аппапак көйнөк кийген, чачы капкара, эч кандай сапарда жүргөн адамдын изи билинбеди. Демек баардык сахабалар таң калып отуруп калды да. Тааныбайт. Же бирөө мурун же кийин көргөн эмес. Бул ким деп атат. Ыйманды сурады, ыйманды түшүнүп жооп берди. Анан кийин эле аркасынан не деди? Fa akhbirni anil
ihsan. Üçüncü soru ушул болду. İhsanды айтып берчи dedi. İhsan деген эмне dedi. İhsan деген эмне dese айтты an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. İhsan деген sen Allah'ını көрбөсөң дагы Allah'ını көрүп тургандай ибадат кыл. Анткени sen Allah'ını көрбөгөнү менен Allah Taala seni көрүп турат dedi. İhsan деген ушул dedi да. İhsan деген sen Кудайды көрбөсөң да Кудай мени көрүп турат дегендей ибадат кыл dedi. Qala fa akhbirni. Адам бала шундайбыз да. Мындай отуруп алып ар нерсени сүйлөй беришибиз мүмкүн. Бирок ушул эле камераны алып келип коюп койсо, кыстарыласың, уяласың да. Демек уялып атасың. Демек ошол камерадан уялгандай Кудайдан уял дейт да. Жанагы хадис бар го. Уялуу бул ыймандан. Уялуу бул ыймандан дегенде дагы уят десе, бизде кыргыз тилинде кыргызда уяттуу бала деген сөз бар. Бизде кыргызда уялуу дегенди биз кандай түшүнөбүз? Ал эми шариаттын тилинде уялуу, пайгамбарыбыз уялуу бул ыйманда деп кайсы уялууну айткан? Ошону түшүндүргөндө, хадистин маанисин түшүндүргөндө ошону да алымдар айтат да. Бизде уялуу деген кээде адамдардын бирдекени сурасаң, минтип мылжыйып отуруп коет, уялымыш болуп кетип калат. Уялбайт ал. Ал наоборот, ал карышкыр, ал ичиндегисин жашырып атат. Тияка барып алып чыгарат да. Же болбосо кээ бир балдарга карасаң, элди көргөндө элдин астына минтип уялымыш болуп коет, адептүү болуп коет, бирок ал жалгыз калганда ал арыстан, эч кимден коркпойт, эч кимди укпайт, эр жүрөк ал. Ал уяттуулук эмес экен да. Бизде ошондой адамды көрсө минтип бир имет койсо, уяты бар экен, уяттуу экен дейт. Шариатта уяттуулук деген эмне десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, уяттуулук ыймандан дейт. Уяттуулук эмне десе, уяттуулук адамдагы бир сыпат болот дейт. Ал сыпат эл барбы, эл жокпу? Жанында бирөө барбы, бирөө жокпу? Таасирлүү бирөө барбы, таасирлүү бирөө жокпу? Улуу барбы, кичүү барбы, же эч ким жокпу? Күнөө ишти кылуудан ошол сыпаты тыят дейт. Эл бар жерде дагы, жок жерде. Бизде уяттуу деген адамдардын эл астында уяттуу болушу мүмкүн, эл жок жерде лап эткисип күнөөнү кылып коюп кетип барат. Демек бул адамда уят жок да. Анткени неге дегенде, калп элдин астында уялымыш болуп сүр көрсөттү, түр көрсөттү, чын-чынына келгенде уяты жок. Уят деген эмне десе, уят деген адамдагы бир сыпат болот. Ал жалгыз калган жерде дагы күнөө кылууга бети чыдабайт дейт. Эгерде кимде ошондой сыпат болсо, анда пайгамбарыбыз айткан уяттуулук ыймандан деген уяттуулук ал адамда бар экен. Эгерде элдин астында жүргөндө баарыбыз такыбабыз, элдин астында жүргөндө баардыгыбыз үлгүлүү мусулманбыз, элдин астында жүргөндө баарыбыз исламды сүйлөйбүз, исламга күйөбүз, бышабыз. Бирок жалгыз калган жерде опа деп эле күнөөнү кылып коесуң. Демек уят иштебейт ал жерде. Уятыңды ойлобойсуң дагы. Демек анда уяттуулук ыймандан деген пайгамбарыбыз айткан нерсеге биз төп келбедик. Демек бул жерде ушундай болду. Сен Кудайды көрбөсөң дагы, Кудай Таала сени көрүп турат. Ошондуктан сен Кудай мени көрүп турат деп ибадат кыл деди. Ушул ихсан деди. Бул исламдын 3-чү даражасы болду. Биринчиси ыйман, экинчиси ислам, ыйман, ихсан болду. Азыр үчөөнү айтып беребиз кайра. Башына кайтабыз, хадисти окуп бүтүп алайлы. Кийин мындай дейт. Аны айтып бүткөндөн кийин дагы 4-чү суроону сурады. Fa akhbirni anis-sa'a. Кыямат жөнүндө мага айтып берчи деди. Кыямат жөнүндө айтып берчи деди эле. Мал мас'ул анха би'алама минас-sa'il. Суралып жаткан адам суроочудан билимдүү эмес деди. Жабраил периште болуп атат да, бул ак көйнөкчөн киши. Жабраил периште пайгамбардан сурады эле, пайгамбар айтты. Суралып жаткан адам деп өзүн айтты да, мен сенден билүүчү эмесмин. Кыяматтын кандай экенин. Мен деле биле албайм, сен деле биле албайсың деген сөздү айтты. Ошентип эле ахбирни ан амаратиха. Андай болсо кыяматтын белгилерин айтып берчи деди. Кол, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, кыяматтын белгилери анталидал амату раббатаха, бир күң аял өзүнүн хозяйкасын, кожойкесин төрөйт. Вантарул хуфа ал-ура вал-ala риаша ятатавална фил буньян. Адамдарды көрөсүң, хуфат, жылаң бут эле адамдар. Чорбут, хуфат дегенде жылаң бут, кедей эле, бай деле эмес. Урат, кийими деле жок үстүндө. Бай эмес деген сөз да бул. Ал-ala, кедей эле. Риаша, чабан,
Кадимки эле катарда чабан, бирок ятатавалуна фил буньян, бийик үйлөрдү салып жарышат деди. Анан демек бул кыяматтын белгиси, бийик үйлөрдү салуу бул акыр замандын белгиси экен. Чындап эле азыр дүйнөдө жанагынтип 100 этаж, 200 этаж, анан 10 этаж, 40 этаж кылып, этегинде келип жада калса, биздин кыргыздарда эле чор тамамыбыз, баарыбыз эле койчунун балдарыбыз, анан келип жок дегенде 2 этаж асабнек салып атабыз. Бул кыяматтын белгиси болду. Анан ушуну айтат экен алымдар. Демек, кыяматтын белгиси этаж үй салуу бул кыяматтын белгиси экен. Демек, этаж үй салуу күнөө шариятта. Хадисте кыяматтын белгиси деди го. Демек, этаж бийик үйлөрдү салуу бул күнөөбү десе, жок, күнөө эмес дейт. Бул жөн эле кыяматтын белгиси айтылып атат бул жерде дейт да. Субханалла. Кол, Азирет Умар айтат, сумман талака. Кийин кетип калды баягы киши дейт. Ошомойдон сахабалар баягы киши кетип калган. Сахабалар ошомойдон тим болгон, таркап кеткен бар. Фалабисту малиян, арадан бет убакыт өттү дейт. Хадистин шархында 3 күн деп келет экен. 3 күн убакыттан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага айтты дейт. Я Умар, эй Умар, атадри манис саил. Азыркы баягы суроо салган адам ким экенин билдиңби деди. Мен айттым, культу Аллаху ва расулу алам. Аллах жана Алланын пайгамбары билет. Биз эмнени билдик деп айттым дейт. Кол, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, фаиннаху Джибрил, ал Жабраил периште. Атакум юаллимукум динакум, силерге диниңерди үйрөткөнү келди деди. Көрдүңүздөр, демек ушул окуяда Жабраил периште пайгамбарыбызга келген, биздин алымдар айтат, вахийнин 8 түрү болгон. 8 түрлүү пайгамбарыбызга вахий келген. Курандын аяттары, шарият өкүмдөрү келген. Ошонун бирөөсү кээде Жабраил периште адам түсүндө келген. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Жабраил периштени асли хылкатында, Жабраил периштени Кудайым кандай жаратса, ошондой кейпинде 2 жолу көргөн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Бирок көпчүлүк учурда ушинтип адамдын сүрөтүндө келгенде болгон. Бул жерде ошентип адамдын сүрөтүндө келди. Демек, бул деген ким деди? Бул деген Жабраил силерге диниңерди үйрөткөнү келди деди. Демек, динди үйрөткөнү келди деди. Бул жерде негизги алымдар айтат, 4 нерсени айтып атат дейт. Биринчиси ислам. Исламды биз билебиз. 5, исламда 5 бар. Ыйманды биз билебиз. Үчүнчүсү ихсанды айтты, 4-үнчүсү кыяматты айтты. Кыяматтын белгилерин айтты. Демек, үчүнчүсү исламды билебиз. Исламдагы 5 парызды бардыгыбыз билебиз. Ал ислам бул дин, биздин динибиз. Ыймандагы Аллага ишенебиз, периштелерге ишенебиз, ыйманды айтайлычы. Ыйманга келгенде, ыйман эмне деди? Ыйман деген Аллага ишенүү деди. Аллага ишенебиз. Алланын аялы жок, Алланын баласы жок, Алланын окшошу жок. Алла тас ай десең ай эмес, күн десең күн эмес, таш десең таш эмес, суу десең суу эмес, нур десең нур эмес, чок десең чок эмес. Алла таала бул дүйнөдөгү эч бир нерсе окшобойт дейбиз. Алла тааланын кимде-ким бир махлукка бир нерседе окшоштурдубу? Анда ал адам турган ордунан динден чыгып кетиш коркунучу бар. Ошондон Алла таала адамга да окшобойт. Алла таала периштеге да окшобойт. Алла таала аялга да окшобойт. Ошон үчүн периштелерге да окшобойт. Эч ким. Демек биз ошон үчүн алымдарда ушундай эреже бар. Махма тасавварта бибалика фаллаху бихилафи залик. Канчалык сен Алла тааланы эсиңде, кыялыңда элестетсең, Алла таала ошонун каршысы чыгат дейт. Демек, сенин оюңа, сенин элесиңе, сенин кыялыңа Алла таала батпайт. Анткени адам баласынын кыялы, адам баласынын элестетүүсү, адам баласынын ой жүгүртүүсү өзү көргөн, билген чөйрөдө гана ой жүгүртө алат. Дальше наргүстө ой жүгүртө албайт дейт да. Ошондон Алла тааланы көзүң менен көрбөсөң да акылың менен тааныйбыз. Алла таала кудуреттүү, Алла билүүчү, Алла угуучу, Алла таала мээримдүү, Алла таала ырайымдуу, Алла таала рызкы берүүчү, Алла таала тирилтүүчү, Алла таала өлтүрүүчү деп Алланы ысым сыпаттары менен тааныйбыз. Алла тааланы элестетип тааныбайбыз. Кимде-ким Алла тааланы элестетип бир ак чапан кийген, ак селде кийген, ак сакалчаан, ак көлөч маасы кийген бир махлукты элестетсе, анда ошол махлукка сыйынды, ал Кудай эмес. Ал анын кыялындагы жасалма Кудай болуп калат.
мындай жасалма Кудайдан Кудай Таала өзү сактасын. Ошондуктан Алла Тааланын жалгыз, Алланын шериги жок, Алланын окшошу жок деп ишенебиз. Андан кийин периштелерге ишенүү. Периштелерге ишенүү келгенде, периштелер бул Алланын махлуктары, биз сыяктуу. Периштелерди Алла Таала биз көрө албайбыз. Демек, периштелерди Алла Таала жараткан. Периштелер асманды ушу 4 карыш жер жок, бүт асман толо периштелер. Кыяматка жери рүкүдө турган периштелер бар, кыяматка жери саждада турган периштелер бар. Кыяматка жери тиги Байтул Маамурда тиги эмени айланып турган периштелер бар. Мисалы, периштелердин түрлөрү көп. Жамгыр жаадырган периштелер бар, жан алгыч периштелер бар, тозоктогу периштелер бар, аршты көтөрүп турган периштелер бар, бейиштеги периштелер бар. Периштелердин түрлөрү көп аябай. Адамды 20 периште эметип жүрөт. Күндүзү 10 периште кайтарып жүрөт, кечинде 10 периште кайтарып жүрөт. Адамды 20 периште шамда алмашат. Шамда алмашат дагы кайра 10 периште келет, баягы күндүзгү 10 периште кетет. Кайра кечки 10 периште келет. Ошентип адамды күнүнө 20 периште, адамдын көзүндө bir периште, оозунда bir, кулагында bir периште, кайсы бир адамдын кулагына курт кирип кетсе дейт. Ошол периште кеткенде, периште кайтарбай койгондо курт жаныбар канча талаада уктап калып атабыз, канча түстө уктап калып атабыз. Кээ бир адамдарга карасаң, жылан атака кылат. Неге десе, ошол жылан атака кылды, качан ошонун периштеси кеткенде ошондой жаныбар атака кылат дейт. Болбосо ээн талаада канча чөп чабып уктап жүрдүк, башка уктап жүрдүк, оозуңа же мурдуңа же курт же жылан же башка нерсе кирип кетпейт. Эмнеге дегенде, периштени Алла Таала кайтартып коет экен. Ошон жана деп таш ыргытканда көзгө тибейт, бияка тиет го. Эмнеге? Ошол Алланын кудурети менен адамды периште сактап жүрөт. Демек, ошол периштелерди бар деп ишенебиз. Андан кийин кутубихи, Алладан келген китептер. Алладан келген китептер, көптөгөн китептер болгон. Ошолордун катарында чоңу 4 китепти билебиз, 4 китепти хак деп ишенебиз. Анан русулихи, пайгамбарларга ишенебиз. Пайгамбарларга ишенүү дагы бул дагы ыймандан. 124 миңдин тегерегинде хадисте айтылгандай пайгамбарлар келген, ошолордун бардыгы хак деп ишенебиз. Алардын авалкысы, эң авалкы пайгамбар бул Адам ата деп ишенебиз. Эң акыркысы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам пайгамбарыбыз деп ишенебиз. Пайгамбарлардын эң кожосу, эң кадырлуусу, Алланын хабиби деп пайгамбарыбыз ишенебиз. Бул пайгамбарлардын бардыгы хак жолго үндөгөн, эч кимиси кыянатты кылган эмес, шариятты жеткирүүдө. Алланын өзгөчө кулдары. Пайгамбарлыкка адам баласы мээнет кылып жетип болбойт. Аалым болушу мүмкүн үйрөнүп, олиялык деңгээлге жетиши мүмкүн. Бирок пайгамбарлык бул Алладан бериле турган нак белек. Пайгамбарлыкты адам баласы өзү мындай аракет кылып пайгамбар болуп жете албайт. Пайгамбарлык Алладан бериле турган белек. Анан бул пайгамбарлык ушундай нерсе, адам баласы берген нерсе алып коюшу мүмкүн. Бүгүн врач болсоң, эртең врачтык немеңди алып коюшу мүмкүн. Бүгүн генерал болсоң, эртең бир ката кетсең, генерал деген чиниңди тартып алып коет. Врач болуп бир 10 жолу операция кылып бирөөнү өлтүрүп койсоң, сенден врач деген статусуңду алып коет, бар, жөн эле медсестра болуп иште деп коет. Сен депутатсың, бирок 5 жылдан сен депутат деген мандатың алынат. Сен президентсиң, бирок 5 жылдан сен президент деген укугуң алынат. Бирок пайгамбарлык бердиби? Бул дүйнөдө пайгамбар болду. Кыяматта да Алланын пайгамбары, Алланын эң жакын кулу бойдон калат. Ошон пайгамбарларды хак деп ишенебиз. Вал яумил ахир, акырет күнүнө ишенебиз. Өлгөндөн кайра тирилүү бар. Бул жашоо бар. Бул жашоодон өлөбүз. Өлгөндөн кайра тирилүү бар. Өлгөндөн кайра тирилебиз. Ал жашоо түбөлүктүү экендигине ишенебиз. Кимде-ким өлгөндөн кайра тирилүүгө ишенбей турган болсо, ал адам мусулманчылыгында пайда жок. Бир адам намаз окуйт, орозо кармайт, бирок өлгөндөн кайра тирилүүгө ишенбейт. Анда анын намазында пайда жок. Ал биринчи ыйманын оңдош керек. Өлгөндөн кайра тирилүүгө, ал жакта жашоо бар экендигине, түбөлүктүү бейиш бар экендигине, түбөлүктүү тозок бар экендигине, ыймандуулар бейишке кирет экендигине ишениш керек. Ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи, жана тагдырдын жакшы жаманына. Тагдыр сенин кулагыңдын размери да тагдыр. Сенин мурдуңдун, көзүңдүн, оозуңдун, эриндериңдин размери да бул тагдыр. Тагдыр дегендин мааниси өлчөм. Сенин тагдырыңдын, тагдыр дегенде бизде жалпысын айтканда, сенин тагдырыңдын жакшы жаман дегенде жашооңдогу жакшы же жамандык эле эмес. Сенин боюңдун узундугу, сенин жоондугуң, сенин ишкелигиң, сенин териңдин ишкелиги, териңдин жондугу, бунун бардыгы тагдыр. Сен өзүң өлчөп алган жериң жок, кулагың өзүң размер берип алган жериң жок, мурдуң өзүң размер берип алган жериң жок, орундарың, оозуң өзүң размер берип алган жериң жок. Бунун баары Алла Таала бешенеңе кандай тагдырлап буйруп, кандай өңгөйүп берсе, тагдырласа, ошол өңгөйүптө сен жашап өтөсүң. Ошон үчүн бешенени бурмалап, көздү бакырайтып,
эриндерди долдойтуп жасатуу шариятта арам болуп эсептелет. Алланын тагдырына каршы чыккан болуп эсептелет бул ошон үчүн. Демек тагдырдын жаман жакшысына, тагдырда Кудай Таала бизге эмне нерсени берген болчу болсо, бүт бардыгы жакшылыкка деп билиш керек. Кетип бараттың, тагдырың экен, авария болду, машинең талкаланды. Эмне дейсиң? Кейбеш керек. Алхамдулилля деш керек. Анткени эмнеге дегенде, машинең талкаландыбы, жаның аманбы? Шүгүр деш керек. Алла Таала сени андан дагы чоң балейден куткарды. Сен өлүп калышың мүмкүн эле, бирок өлбөй калдың. Мусулман адам баласы Кудайдан келген тагдырга менен ошондой мамиле кылып үйлөнүш керек. Анткени мусулманга Алла Таала эч качан жамандык кылбайт экен. Демек бир нерсе болду, сырткы көрүнүшүндө сен үчүн ал жамандык болуп аткандай сезилиши мүмкүн. Бирок чын-чынында түпкүрүнө келгенде анын хикматы, сыры сени Алла Таала андан дагы чоң жамандыктан сактап аткан болушу мүмкүн экен. Ошондуктан мусулман адам баласы жакшылык болсо алхамдулилля дейбиз, жамандык болсо дагы алхамдулилля ошол жамандыктан куткарганына. Өлүп калсам эмне болот эле? Ага караганда алхамдулилля деш керек. Ошон үчүн кейбеш керек. Анан кийин көчөдө кетип баратып бирөөнүн машинесин бирөө келип байкуш, бир бечара келип байкуш келип чийип кетсе, аны кара ниеттик кылып, анан кийин 10 жыл мурунку чийилген тыктарыңды көрсөтүп, андан акча сыгып алуу бул мусулманчылыкка жатпаган нерсе. Андай көрүнүштөр жашоо турмушубузда көрүп атабыз. Мына бул ыймандан деди. Андан кийин ахбирни анил ихсан, ихсандан кабар берчи деди. Ихсан деген эмне десе, ихсан деген сен антабудаллах, Аллага ибадат кылууң. Не деди? Ихсан деген эмне деди? Аллага ибадат кылууң, сен аны көрбөсөң дагы, анткени Алла Таала баарыбир сени көрүп турат деди.